быйыл электр энергиясы өчүрүлбөйбү? Биз жогоруда айтып кеттик, негизинен авариялык өчүрлөр бизде өткөн жылга салыштырмалуу азайды да. Анан өткөн жылда туура айтасыз, бул багытта бир нече алгы жумуштарды алып барганбыз, үнөмдөө боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Ошол убакта деле ушундай сөздөр болгон, мындай маал менен өчүрүү боюнча. Азыр деле ошондой сөздөр жүрүп жатат эл арасында, бирок бул кооптоонуга эч кандай негиз жок. Анткени биздин жогорку жетекчилик тараптан деле катуу талаптар коюлган, эч кандай маал менен өчүрүү каралган эмес. Болгону ошол кыштын ошол ОЗПга өтүү компаниясында жанакы бизде час максимум деп коебуз. Кечки 6-дан 9-га чейин, эртеменки 6-дан саат 9-га чейин ошо элдин электр энергиясына болгон талап бир нече эсе өсүп кетет. Бул элдин жалпы ошол маалда бир убакта электр энергияны колдонуу себебинен биздин жанакы электр жабдууларыбызга, электр чуалларыбызга перегруз ашыкча жүктөн пайда болот. Ошол учурда гана авариялык, кээ бир жерде авариялык өчүрлөр катталып калып атат. Бирок мында биз жерлерибиздеги биздин кызматкерлерибиз өз убагында, өз учурунда буну оңдоп, түздөп, кайра жумушка киргизип атабыз. Ал эми маал менен өчүрүү боюнча эч кандай эме жок. Кудай буйруса, үнөмдүү биздин эл тараптан дагы, керектөөчү тарабынан дагы үнөмдүү пайдалануу болуп турган болсо, ушул кышты Кудай буйруса ийгиликтүү чыгабыз деп турабыз. Кошумчада айтып койсом, бул азыр өчүрүүлөр болобу деп атпайсыздарбы? Өчүрүүлөр болбош үчүн биз ошо бүгүнкү күндөгү жумуштарды алып барып атабыз да. Азыр электр тармактар ишканасы тарабынан жалпысынан азыр 37 фидерибизде өсүүлөр болуп атат. Ошол именно ошол фидерлерге басым жасап, ошол фидерлерде аба чубалыбызда колдонгон абоненттердин ар бир абоненттерге жеткизүү, ошо абоненттердин иш алып баруу азыр айтылып да кетти. Ушу жүк качан жүк түшүрүү убактысы эртең мененки 6-дан 9-га чейин, кечкиси 18:00-дан 21:00-га чейин ошол буу казандарды, ошо керексиз электр колдонуучу приборлорду өчүрүп туруу. Ошол жумуштарды алып барып турсак эле, ошо верный отключениеге барбайбыз. Ал нерсе жок болот. Кошумчада айтып кетсем, былтыр деле ушул жолдорду колдонуп, былтыр өчүрүүлөргө барган эмеспиз. Быйыл дагы ошо жолду колдонбойбуз деген үмүттөбүз.